Улуттук коопсуздук комитети 14 кылмыш ишинин алкагында тергөө ишинин далили катары алынган жалпы салмагы 81 килограмм түзгөн баңги заттарын жок кылды. Анын 48 килограммы героин, ал эми 33 килограммы гашиш наркотикалык заты. Мындай баңги заттарын жок кылуу иш-чаралары УКМК тарабынан 2014-жылдан бери алгачкы жолу өткөрүлүп жатат. Анткени 5 жыл аралыгында ар кандай операциялар учурунда табылган наркотикалык заттар соттук иштерде тергөө ишинин далили катары колдонулуп келген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мыйзамда белгиленген тартиптерге ылайык жалпы салмагы 81 килограмм түзгөн баңги заттарды жок кылып атат. Бул баңги заттар 14 кылмыш ишинде материалдык далил катары алынган. Бул баңги заттарын жок кылуу иш-чарасын түзүмдөр аралык комиссия көзөмөлдөдү. Анын курамына УКМКнын, ИИМдин, Саламаттыкты сактоо министрлигинин жана курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигинин кызматкерлери кирген. Ошондой эле бул иш-чарага массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да катышты. Бул үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Комиссиянын составында улуттук коопсуздук органдарынын, Ички иштер министрлигинин, Бишкек шаардык мэриясынын жана ошондой эле Саламаттык сактоо министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттигинин өкүлдөрү кирди. Бул алынган баңги заттар казанга жагуу жолу менен жок кылынды. Улуттук коопсуздук комитети тарабынан 2014-жылдан бери 1,5 тоннадан ашык баңги заттары табылган. Анын 80 килограммдай өрттөлүп жок кылынса, калганы ар кандай кылмыш иштери боюнча далил катары колдонулууда. Кенжебой Сатканалиев, Кудурат Ташмурзаев, 5-канал.